ысык керчö. Алдын ала даярдалган кооздун төшүн жакшылап ачып отуп дагы бир жолу куйкалап алабыз. Дароо эле жантыгынан кыйгач кылып кесебиз. Андан соң биз бул жакка татымына жараша туз жана ошондой эле жаңы майдаланган кара мурчту кошобуз. Ушунун баарын эми акылдуу мешке алып барып 20 мүнөткө 180 градуска коебуз. Андан соң даяр болгончо биз жанына бериле турган чык жана ошондой эле кошулмаларын даярдайбыз. Чыгын даярдоодо бизге пияз майдалап турайбыз, андан кийин помидорду дагы чарчылап турайбыз майда кылып. Андан кийин татымына жараша сарымсак жана ошондой эле туз, кара мурч жана зайтун майы баардыгын тең аралаштырарда дароо эле үстүнө аш көбүктү салабыз. Андан соң биздин керчө даяр. Даяр болгондон кийин ушундай кылып тактайга беребиз дагы жанына даярдап алган биздин чык жана ошондой эле пияз. Мунун баардыгы тең адамга жегенге ыңгайлуу болуш үчүн биз азыр муну ар бирин бирден чарчылап кесебиз. Андан соң дароо эле тарелкага салдык, үстүнөн чыкты кошобуз.